Кыргызстанда интеллигенциянын өкүлдөрү жана экологтар шаар бийлигинин бак дарактарды кыюусуна карата кооптонуусун билдирип, мэриянын бул аракеттерин токтотуу өтүнүчү менен президентке кайрылышууда. Айта кетсем, буга чейин шаардык бийлик Токтоналиев көчөсүн кеңейтебиз деген негизде көчө кырка бактарды кыйып, ага каршы болгон шаардыктарды, жашыл активисттерди милиция кармап кеткен эле. Айтмакчы, жолдорду кеңейтүү жол кырсыктарын жана адам өлүмүн көбөйтөт деп голландиялык архитектор эскертүүдө. Bunday жолду кезинде Голландия басып өтүп, акыры жолдорду ичкертүүгө аргасыз болгон. Баса көп миллионду мегаполис Лондонго барган кишилер ал жактагы жолдордун тардыгы, бирок ошол жолдордо дагы Бишкектегидей тыгындын жоктугуна таң калат. Кептин баары мыкты иштеген коомдук транспорт жана велосипед өңдүү альтернативдүү унаалардын өнүккөнүндө. Алдыдагы жарым саатта Капитал командасы ушул темага кеңири токтолот. Биз менен болуңуз. Бишкек башкы архитектурасынын баштапкы долбооруна ылайык Токтоналиев көчөсүндө 1034 бак дарак кыйылышы керек болчу. Бирок аталган долбоорду өзгөртүп, ал Арча дайрасына чейинки дарактарды сактап калуу чечими кабыл алынып, жыйынтыгында 143 түп дарак кыйылды дейт Жашылдандыруу муниципалдык ишканасы. Анын ордуна 280 көчөт отургузулат деп шаар бийлиги ишендирүүдө. И также по заключению энтомолога муниципального предприятия «Зеленстрой», вот эти вот деревья, которые сносились, значит, где-то 50% они, значит, были поражены. Это есть вот вредители. Томологдордун чечимине ылайык Токтоналиев көчөсүндөгү бак дарактардын 50% оорулуу деп табылган. Бактын кабыгын жеген курттар каптап кеткен. Мындай бактар кыйылып туруп өрттөлүшү керек. Биз бул бактарды ишкананын кампасына алып барып, социалдык коргоо кызматы аркылуу колунда жоктогуларга отун катары таратып бердик. Биз жашылдандыруу курулушунун өкүлдөрү катары Бишкектеги ар бир бакты сактап калсак дейбиз. Бирок эскилиги жеткен бак дарактарды кыйбаса болбойт. Анткени алар адамдын өмүрү үчүн да кооптуу. Катуу шамал болгондо өзүбүз деле күбө болдук. Адамдарга, унааларга коркунуч туудуруп келет. Троллейбустун электр зымдарына тоскоол болгондуктан бак дарактарды кесе берип көркү жоголот. Учурда биз декоративдүү гана эмес, шаардагы чаңды, түтүндү тазалаган өсүмдүктөрдү отургузуу боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Экономический подход к озеленению и эстетический подход к озеленению, он не позволяет снизить те риски городские, которые возможны впоследствии. Шаарды көрктөндүрүүдөгү экономикалык жана декоративдүү аракеттер экология маселесин чечпейт. Анткени декоративдик бак дарактар шаардын экологиялык коопсуздугун сактоого өбөлгө түзбөйт. Декоративдик өсүмдүк чоң дарактай болуп бийик өсүп, көлөкөнү камсыздап, бирдиктүү жашыл массивди түзбөйт. Санитардык стандарттар боюнча шаардагы жашыл өсүмдүктөрдүн 70%-ын күндөн тосуп туруучу бийик бак дарактар түзүшү керек. Буга Эркиндик, Жаш гвардия бульварлары жана эски советтик мезгилден калган көчөлөр мисал боло алат. Азыркы кезде болсо негизинен басым газондору менен гүл отургузулган клумбаларга жасалып жатат. Ал газонго басса да болбойт эмнегедир. Газон менен клумбалар жашылдандыруунун 30%-ынан ашпашышат. От общей площади озеленения. А сегодня мы видим развитие газонов, по которым нельзя ходить. Зачем они тогда нужны, эти газоны? Ошондой эле декоративдик өсүмдүктөрдү жумшак климаттуу өлкөлөрдөн алып келсе, ал биздин мейлүүн шартка көнбөй калышы толук мүмкүн. Андыктан тендерди өткөргөн бийлик түбөлдөрү бул жагдайды эске алып, жакынкы өлкөлөрдөн көчөттөрдү сатып алышы маанилүү. Контейнердик өсүмдүктөрдү да өстүрүп көрдүк. Бирок мында аны биздин шартка ылайыкташтырууга аябай эле көп каражат сарпталат. Чтобы он превратился во взрослые деревья. Эгер жашылдандыруу мамлекеттик ишканасы бизге берген маалыматтарга ишенсек, анда шаар аймагына жыл сайын 5-6 миң түп көчөт отургузулат. Бирок жаңы көчөттөрдүн баары эле тамыр алып жашап кетпейт. Шаардык бийликтин статистикасы боюнча Бишкек шаарынын жогорку аймагында отургузулган көчөттөрдүн 70 гана пайызы тамырлап, калган 30% соолуп калат. Шаардын ортосундагы аймакка тегилген көчөттөрдүн 85% ирденип, калган 15% өспөй калат. Жибек жолу көчөсүнүн ылдый жагы саздак жер болгондуктан көчөттөр жашап кетет. Булардын 90% жашап кетет, 10% өспөй калышы мүмкүн. Шаардын көчөт илкелериндеги бак дарактарды кыюунун негизги себеби катары буга чейин мэрия жолдогу тыгындарды азайтуу үчүн жолдорду кеңейтүү муктаждыгы менен түшүндүрүп келген. Албетте, 1 миллион кишилик шаарда дээрлик 1,5 миллион унаа жүргөн шартта бишкектиктер үчүн, айрыкча машиначан шаардыктар үчүн мэриянын бул аракети жагымдуу. Бирок негизги бир жагдайга көңүл буруу зарыл. Шаар ичиндеги жолдор канча кеңейсе, унаалар ошончо тез ылдамдыкта жүрөт. Демек, адам өмүрүн алган жол кырсыктар дагы ошончо көп болот. Муну Голландия өз кезинде башынан өткөргөн. Кыргызстандын Вела коомчулугунун чакыруусу менен атайын Бишкекке келген голландиялык белгилүү архитектор Эрик Тетеро мындан 50 жыл мурун Голландия жол тыгын маселесин жолдорду кеңейтүү менен чече турган болуп, кесепетинде өтө кейиштүү тажрыйба алганын айтып берди.
Голландия азыр Кыргызстан баштан кечирип жаткан процесстерди мындан 50 жыл мурун өткөн. Анда дагы Голландияда бактар кыйылып, керек болсо үйлөрдү түрттүрүп, жөө жүргүнчүлөрдүн жолу кыскартылган. Баардык инфраструктура айдоочуларга ыңгайлашкан. Кеңири жол, катуу ылдамдык. Кесепетинде адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктардын саны өскөн. Айрыкча жолдо жаш балдардын өлүмү көбөйгөн. Жыйынтыгында голландиялыктар нааразычылык билдирип көчөгө чыккан. Элдин үнүн уккан бийлик маселени төмөнкүчө чечкен. Жолду 3кө бөлүп, бир унаа баткандай гана бөлүгүн машинага калтырган. Жолдогу ылдамдык 20 км/саатка түшкөн. Ортосуна кооздук жана экология максатында бак-дарактар олтургузулган. Дагы бир бөлүгү болсо веложол болуп калган. Азыр голландиялыктар 8 жашынан эле велосипед тебет. Жолдогу тыгындын негизги себеби бул жолдордун тардыгы эмес, бул коомдук транспорттун өнүкпөгөндүгүнүн кесепети. Миллиондогон киши жашаган мегаполис Лондонго жок дегенде бир жолу барган киши ал жактагы көчөлөрдүн өтө тардыгына, анан калса мына ошол жолдордо 2 кабаттуу автобустар кенен кесири жүрүп, Бишкектегидей жол тыгын болбогонуна таң калат. Эң негизгиси бул өлкөдө жер алдындагы, жер үстүндөгү дагы коомдук транспорт мыкты иштейт. Андыктан шаардыктардын машина сатып алууга чоң муктаждыгы жок. Анан калса Лондондо машина айдоо кымбатка турат. Үчүнчүдөн, Лондондун шаар бийлиги, мурдагы мэр Борис Джонсон баш болуп, велосипед менен жүрүүнү пропагандалап келишет. Мына ошол Лондондун кууш көчөлөрү жана андагы жол кыймылы туурасындагы өз баамдоолору менен BBC кыргыз кызматынын продюсери Акчолпон Койчиева бөлүшөт. Мынакей, Бишкек шаардык бийлиги жолдогу тыгындарды азайтуу үчүн жолдорду кеңейтүү керек деп жол тилкесиндеги бактарды кыйып жатат. Албетте жол тыгын маселесин чечүү керек деңизчи, бирок мени үчүн кызык болгон бир жагдайда мына ошол Лондон жөнүндө айта турган болсок, ал жактын көчөлөрү, айрым көчөлөр керек болсо Бишкектикинен дагы тар. Бирок ошого карабай, ал жакта Бишкектегидей жол тыгындары болбойт да. Анан калса Лондондун масштабын, ал жактагы калктын санын дагы Бишкек менен салыштырып болбойт да. Чынында эле Лондон миллиондогон кишилер жашаган абдан чоң мегаполис. Анан шаар боюнча өзгөчө шаардын тарыхый борборунда көчөлөр чындап эле кууш ичкесинен келет. Мен бул жерде шаардагы негизги көчөлөрдүн бири Regents көчөсүнүн боюнда турам. Бул жерде деле эми чоң шаар болгондон кийин эртең менен кечинде мына мындай тыгындар пайда болот, бирок албетте Бишкектегидей жан кейперлик деңгээлдеги тыгын деп айтпас элем. Мунун бир нече себептери бар болсо керек. Мисалы, мурунку мэр Борис Джонсондун учурунда эле Лондондо Congestion Charge деген атайын жол тарифи киргизилген. Ага ылайык ар бир жумушчу күнү шаардын борборуна өз машинеси менен айдап келген ар бир айдоочу 5 фунттан тариф төлөшү керек болгон. Ошонун дагы таасири бир чети бул жакта коомдук транспорттун дагы абдан жакшы деңгээлге коюлгандыктан уламбы, чындап эле бул жакта тыгындар өтө коркунучтуу эмес деп айтууга болот. Ошол өнүккөн өлкөлөр сиз айткандай машинанын санын көбөйтүүгө шарт түспөстөн анын санын кыскартууга болгон шартын күчүн жумшайт да. Жана сиз айтып өткөндөй эле бул керек болсо ошол машиналардын санын азайтуу үчүн тарифтик барьерлер дагы колдонот. Мына бул жагынан алып караганда ошол Лондон бийлигинин жүргүзүп жаткан иш-аракеттеринин кайсыларын ушул Бишкек мэриясынын кулагына кагыш кылып бир мындай үлгү катары көрсөтүп кетет элеңиз? Эми үлгү катары айта турган болсок, мен биринчи кезекте Лондондогу жашоочулардын өзүнүн айлана чөйрөсүндө болгон мамилесин айтат элем. Биринчиден, Лондон чоң шаар экенине карабастан бул жакта жол кырсыктары дагы көрсөткүчү, мисалы, Кыргызстанга салыштырмалуу абдан эле аз. Ошону менен бирге элдин мамилеси деп атканым, ушул өзүнүн машинасы бар болсо дагы элдер ушул абанын тазалыгы үчүн чоң джиптерди сатып албай, кичирээк машиналарды сатып алышат, майды азыраак өгүзөт деп. Ошондон улам баягы Congestion Charge деген атайын тарифти дагы сакташат. Көп учурда жете турган жерге жөө басканда артык көрүшөт. Ошондой эле велосипед менен жүргөндө дагы туура көрүшөт. Айтор, эгерде шаар бийликтери коомдук транспорту абдан жакшы койгондо, кээ бир жерге өз машинеңден көрө ушул коомдук транспорту колдонуп жетүүгө мүмкүн болгон шартта менимче эл деле ошол жөө басууну артык көрүп калат. Анан Бишкекте жөө басканга жакшы шарттар түзүлсө дагы жакшы болот деп ойлойм да. Мисалы, бул жакта тротуардан басканда коркпой, сейилдеп басууга дагы мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда же бутки миңди аяйсың, же деги эле ыңгайсыз болгондуктан көп адамдар жөө баскандан көрө машина менен жетип алууну артык көрөт болуш керек. Чоң рахмат сизге. Бул жагдайды кыргыз бийлиги эртеби кеч көңүлгө алат деп үмүт кылып туралы. Мындай жүйө негиздерин кыргызстандык активисттер шаар бийлигине көп эле жолу айтышкан. Бирок азырынча кыргыз бийлиги жарандарынын оңдуу сунуш пикирлерине кулак салбайт көрүнөт. Деги эле эл тарабынан чогултулган салыктардын эсебинен айлык алган чиновниктер мамлекетти шаарды башкаруу дегенди түз түшүнүп, көп чечимдер тилекке каршы жогору жактан кабыл алынат.
Мамлекеттик башкаруу деген эмне жана ал салык төлөөчүлөр тарабынан кандай көзөмөлдөнүшү керек? Капиталдын суроолоруна Сингапурдун Ли Куан Ю университетинде мамлекеттик башкарууну өздөштүрүп келген ишкер Жия бизнес ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темир Ажыкулов жооп берет. Кыргызстанда бул шаардык мэрия болобу же башка өкмөттүк органдар болобу, алар кабыл алып аткан чечимдер, алар жасап жаткан аракеттерди көзөмөлдөө дээрлик жок эсе деп айтсак болот. Жарандардын бул процесстерди көзөмөлдөө укугу болсо дагы ал колдонулбай келет да. Бул алар жасап аткан иштер, чечимдер канчалык эффективдүү, экономикалык жактан канчалык өзүнүн эффектисин алып келет деген так конкреттүү сандар деле жок да. Мисалы үчүн бийлик айтып коет, бул бизге керек деп. Бул эмне үчүн керек жана кандай сандар менен ал негизделет деген нерсе жок да. Мына ушул көзөмөлдүн жоктугу бул ушул иштин тескеринче кайра мындан дагы эффективсиз болушуна алып келип аткан жокпу? Аябай кызыктуу суроо. Бизде биринчи эле эң чоң кыйынчылык эмнеде турат айтайынбы? Биздин стратегия жазылган, мисалы 40-жылга чейин жазып азыр, 17-жылга чейин жазылган убагында. Бирок ошо стратегияга алып баруучу жолдо жазылган эмес да. Ошол стратегияга баруучу, мисалы биздин пландарыбыз, ар ишкананын, ар мекеменин өзүнүн планы ошого жараша дейли, байланган эмес да. Мындайча айтканда, биздин чоң бир глобалдуу стратегиябыз бар, баарын жарыялаганбыз, андан кийин эч ким эчтеке билбейт эмне болуп атканын. Жана ал стратегия иштейби, иштебейби деген дагы көзөмөл кабарда жок, көзөмөл кылганга иши жок, себеп дегенде ага алып баруучу план жок. План деген эмнеден туруш керек? План деген ар бир ишкананын өзүнүн ошол стратегияга багытталган планы болуш керек. Жылдык, жарым жылдык, бир айлык деген. Ошонун баары жазылгандан кийин дагы бул баары ачык айкын болуш керек. Буну сиз, мен көз көрө билишибиз керек. Мисалы үчүн мэрия деп коелу, Бишкек шаардын мэриясы дейли. Мэриянын алып бараткан жумуштарын көрө турган болсок, бүгүнкү кылып аткан жумуштарын биз кече күнү сайттан көрүшүбүз керек болчу да. Же болбосо 1 жыл мурда көрүшүбүз керек болчу. Бишкек шаардын мэриясы кийинки жылга могул пландар бар экен. 2018ге, 2019га моундай пландар бар экен. Мынча акча корулат экен, мындай жумуштар кылынат экен деп. Конкреттүү түрдө да. Ошондуктан бул нерсе жазылбаган үчүн бул нерсе бизде күнүмдүк, турумдук болуп, мэр алмашкан сайын эле жаңы план түзө алышып эле, ар ким өзүнүн оюна жараша, ар ким өзүнүн каалоосуна жараша эле план түзө алып, же популисттик балким керек учурларында пландар түзө алышып эле иш алып бараткан көрүнүп турат азыркы учурда. Мынакей, сиз өзүңүз дагы Сингапурдун Ли Куан Ю университетинин мамлекеттик башкаруу жагын окуп келдиңиз. Эгер ушул мамлекеттик башкаруу жөнүндө айта турган болсок, бизде көбүнчө мамлекеттик башкаруу десе бул элге кызмат кылган орган эмес, тескеринче бир элди башкарган, өзү каалагандай башкарган орган катары калыптанып калгандай да мамлекеттик органдар. Ушуну аябай туура айтып кеттиңиз. Бизде чынында эле түшүнүк башкаруу менен калып кеткен да. Биз баягы СССРдин убагында калып, коммунист убагында калып, дагы эле Москваны карап отурбайлы. Ошондой нерсе болуп атпайбы? Бизди бирөө башкармайынча биз жашай албайбыз деген түшүнүк тилекке каршы бизде терең сиңип калган. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө, ал эми негизи туура айта турган болсок, бул мамлекеттик башкаруу дегенде мамлекетти башкаруу эмес, бул ошол мамлекетинде иштеп аткандар, мамлекеттик органдарда кызматкерлерди башкаруу болуп эсептелет да. Ошолор аны ишти уюштуруу да. Ошону уюштуруу да, эл үчүн иштеп берүү деген ошондой келет. Эл негизи Аристотельден баштап карай турган болсок, демократия деген эмне деп айтылган да? Бул элдин ою, элдин пикири да. Туурабы? Эл башкаруусу деп айтылат эмеспи? Эл башкаруу дегенде эл баары албетте 6 миллион кишиге башкара албагандыгына байланыштуу жогорку кеңешти шайлайбыз. Ал эми жогорку кеңеш 120 депутатты албетте бүт экономиканы башкара албаган үчүн алар өкмөттү шайлайт. Ушундай нерсе да кыскасы. Бул ошондо элдин өкүлү деп эл шайлаган үчүн эл ошо биз иштеген ишкерлер болсун, башка биздин жарандар болсун, алар салыгын төлөчү. Салыгын төлөгөндөн кийин ошол салыкка түшкөн акчанын негизинде ошол азыркы бийлик, азыркы мамлекеттик органдагылар иштеп атышат. Ошол айлыкты алып, ошол жерден оокат кылып атышат дейли. Ошон үчүн алардын милдети негизи элге кызмат кылуу да. Элге кызмат кылуу дегенде бул жерде сиз дагы туура айтып кеттиңиз башында, биз элди башкаруу эмес да, элге кызмат кылуу, элге эң жакшысын сунуштоо, элге эң жакшысын берүү да. Мисалы үчүн мен үчүн өтө бир кызык жагдай болду. Мынакей могул жанагы көчөдөгү бак дарактарды кыюуга келгенде мэрия муну жолдорду кеңейтишибиз керек, себеби трафик маселесин чечишибиз керек деп негиздеп койду. Элдер болсо буга каршы болуп атты, бирок мисалы үчүн шаар бул элдики да. Демек бул жерде биринчи кезекте негизи эле башкарууда бул ошол шаарга ээлик кылган элдин пикири жогору туруш керекпи, же мисалы үчүн ошол баягы убактылуу башкарып турган адамдар өздөрү билгендеги эле башкара берсе боло береби деген мындай бир кызыктай. Эми албетте антип азыр
категоричный дейли айткан оор. Бул азыркы учурда бактардын кыйылып атканын карай турган болсок, мен мындай айтар элем, бир эксперттик оюмду ошо. Биз мэрия катары, мамлекеттик орган катары баардык мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгып карабадыкпы деген суроодо. Мисалы үчүн баардык жол кеңейтүүдөн сырткары эмне болушу мүмкүн туурабы? Светофорлорду кошумча кылуу, же болбосо башка кичинекей көчөлөрдү ошол каерде мүмкүнчүлүк болсо ошолорду кеңейтүү, башка жерлерде мисалы үчүн көчөнүн бойлоруна машина койдурбоо дегендей светофорлорду оңдоп, түздөп чыгылса, иштей турган эрежесин тууралап, ошонун баарын кылгандан кийин анан акыркы бир чара катары ошол бактаракты кыйганга бара атабызбы деген суроо да. Эгер анда ойлонгон болбосо, анда тилекке каршы бул туура эмес. Себеп дегенде бул бактарак бул элдин байлыгы, биздин жердин байлыгы да. Негизи эле бизге бактар, биз Кыргызстанда Бишкек шаарыбыз жашыл шаар деп өмүр бою мактанчубуз. Бирок акыркы 5-10 жылда мактана албай калдык да. Чынында эле сиз айткандай башка альтернативалык варианттар каралбагандай да. Мисалы үчүн ошол эле мегаполис Лондон же болбосо башка ошондой чоң шаарларды алсак, ал жердеги көчөлөр Бишкектикинен да өтө тар да. Жана ал жакта мисалы үчүн 2 этаж автобустар жүрөт. Бирок ал жерде балким коомдук транспорттун иши абдан жакшы болгон үчүн жанагындай жолдорду кеңейтүү жана машиналарга шарт түзүү деген Бизде муктаждык деген жок болуп да. кой, бизде ар бир проблема чыкса, биз проблеманын түпкү себебин издебейт экенбиз да. Мисалы үчүн азыр жолду эмнеге кеңейтип атабыз, анткени жол бизге керек, эмнеге машина көбөйүп кетти дейт. Машина эмнеге көбөйүп кетти деген суроо эч ким койгон жок да. Машинаны азайтуу жолу кандай деп, ошондон баштап биринчи. Машинаны азайтуу жолу оңой эле. Азыр карай турган болсоңуздар, шаарда статистика жүргүзгөн киши жок болсо керек, бирок аябай кызыгат элем, 1,5 кылсачы. Бир саатта бир светофордон канча машина өтөт, ошонун ичинде канча киши бар депчи, бир машинанын ичинде. Мен ойлойм, бир машинанын ичинде бир деле киши болот да, күндүз убактачы. Ошондо бир киши канча деген жерди ээлеп, ар 5 10 мүнөт сайын ошо жолдон өтүп турган болот да. Бул деген канчалык деген чоң бизге ошол айтпай эле трафик болот, ошо канчалык деген пробка болот, ошонун баарын себептери караш керек эмеспи? Балким чын эле себептери, пробкалардын себеби, ушу жол батпай аткандын себеби машиналар. Жалгыз айдаганыбыз үчүн да. Эгер биз сиз айткандай мамлекеттик транспорт, ошол эле автобус, троллейбустарды эле же болбосо микроавтобустарды коюп, жеке этаж автобустарды коюп, ошолорду иштетип, элге жеңил кылсак, шаарда тургундарга элечи. Мисалы үчүн мага деле жеңил болмок да, ачык айткандачы, мен деле колдонгум келет эле. Бирок айла жок, колдоно албайсың, бизди шартты билесиздер. Аны ар кимибиз өз машинабызды минип чыгабыз көчөгө. Туура? Бир үй бүлөдө 2 машина болот азырчы. Эгер балким ошол биздин мамлекеттик транспортты, шаардык транспорт туура коюп алсак, балким жеңилдеп түшмөк шаарчы. Анан ошонун негизинде балким салыгын көбөйт, шаарга кирүү, машиналарга кирүүгө тыюу салгыла. Ошондой альтернативаны издемейинче, мен оюмча, туруп эле бактарактын баарын кыйып салган дагы туура эмес да. Ошон үчүн бул жакты биз карабагандан кийин, демек бул жакта ишибиз биздики аткарылган жок да. Демек биз бул жактагы ишибизди аткара албадык. Жеңил жолуна качып атпайлы барыбызчы. Жеңил оңой экен, албетте, кесак алып кыя калсаң, көзгө да көрүнөрлүк экен болчу. Жол ачылып калат, кеңейип калат. Кайра жанагы жалгыз айдаган машиналар, жалгыз айдагандар кайра эле жыргашып, ошол жолду айдап чыгышат. Мына сиз азыр мындай ачык даана нерселерди эле айтып жатасыз да. Мындай ошол эле маалда сиз өзүңүз мамлекеттик башкарууну дагы өздөштүрүп келдиңиз. Анан мына ошол сыртынан карап туруп айтканда, бул ушул ачык даана нерселерди мамлекеттик органдар, ошол эле шаар бийлиги билбегендиктен ушундай болуп жатабы, же маселе эмнеде? Эмне үчүн ушул кырдаал бизде жылдан жылга эле кайталанып келе жатат? Аябай жакшы суроо. Бул мен көп ойлочумун, билбегендик, анан компетенция жетпегендик деп. Көп эмес өчүп көрдүм, 5-6 жылдан бери аралашып жүрбөйлү. Баары акылдуу, баары эстүү кишилер, баары эле окуган. Бир ойлоп калдым, мен оюмча бул жерде эң чоң проблема бизде көлгөй, бул каалабаган үчүн да. Эрк жок. Бизде эрк жок, анан дисциплина жок да. Шекил нерсе. Булардын жоктугунун себеби ушу дисциплинада да. Дисциплинанын жоктугунун себеби эмнеде? Анткени эч ким баш ийбейт. Ар ким өз алдынча. Биз баягы акыркы убактарда көрүп калбадыкпы? Регион бөлүнө калабыз, партия бөлүнө калабыз. Партия бөлүнгөндөн кийин мамлекет башкарууда ошондой башаламандар башталат да. Бир мисалы үчүн ошол эле өкмөттү ала турган болсок, өкмөттү шайлаганда парламент атабыз. Парламент деген кадимкидей соода жүрөт экен, туура? Бир министерствону башка партия алат, тиги министерствону башка партия алат. Премьер-министр ал жерде жөнүндө коюлуп калган киши болуп калат да, көрүнөт да. Ошон үчүн бул ошо айткым келгени, бул эрк жоктугу, ошол дисциплина жоктугу, анан ошол башаламансыздык алып барат да. Эгер мындай шартта мамлекеттик органдар өзүнүн жумушун эффективдүү аткара албай атса, анда балким ошол эле өнүккөн өлкөлөрдүн мисалына карап туруп, жанагы жеке тармак менен кызматташуу деген принципке өтүү керектир. Негизи туура айтып атасыз. Башкаруу системасына жеке сектордун ролу аябай чоң.
Бирок биздин Кыргызстан шартында тилекке каршы биз көрүп атпайлыбы азыр ГЧП деп атабыз государственный частный партнерство депчи. Бул нерселер иштебейт, иштеген жок да, бүгүнкү чейин иштебейт дагы. Эми кайра эле келип эрк маселеси кайра эрк маселесине келип, кайра эле тартипке кирип атпайлы, кайра эле келип мыйзамга такап атабыз да бизчи. Бизде жарыялап коебуз жогорку деңгээлде, бирок ылдыйкы деңгээлде иш алып баштаганда эле ар башка органдар башка тарта баштап, отделаны журкан тарта баштаган сайын ишкерлер киргенден коркот ал секторгачы. Мамлекет менен иштегенди бир, жеке сектордо иштегенди коркотушпайбы. Ошон үчүн бул жерде азыр биз бир-эки кагазды мыйзамды чыгарга алып эле биз жакшы кылдык, мынакей чоң тендер жарыяладык, азыр чоң бир долбоор алып баратабыз деп элди алдаган туура эмес да. Бул жерде системалуу түрдө биз оңдомоюнча, биз баштан аягына чейин тазаламайынча дейчи, бул оор да. Жашыл темага кайрадан кайрылсак, унаалар, ТЭЦ сыяктуу өндүрүш жайлар бөлүп чыгарган зыяндуу түтүндүн 60%-на чейин бактарактар өзүнө сиңирип алып, абаны тазалайт. Мындан тышкары бактарактар радиацияны турукташтырып, зыяндуу бактерияларды жок кылат. Шаардын аймагындагы жашыл өсүмдүктөр көрктөндүрүү милдетинен тышкары санитардык гигиеналык жактан мааниси чоң. Абаны чаң менен газдан сактайт. Шаардагы жол кыймылынан пайда болгон чаң менен түтүн газдардын 60-70%-ын бак дарактарга жана бадалдарга сиңип калат. Чаңдын айрым бөлүгү бактын жалбырактарына, бутактарына жана сөңгөктөрүнө чогулуп, жан жаагандан кийин суу болуп жерге агып түшөт. Белгилей кетчү нерсе, жашылданган аймакта ачык шаар тилкесине караганда чаңдын көлөмү 2-3 эсеге көп болот. Жашыл өсүмдүктөр өндүрүш жайлары чыгарган зыяндуу газдардан сактайт. Өзгөчө мында карагай, мажүрүмтал, теректердин мааниси чоң. Бак дарактардын шамалдан сактоо функциясы, ыңгайсыздыкты жараткан катуу шамалдан алдын алуу үчүн шаарга бак дарактар зарыл. Бул үчүн кеминде 10 чакты дарак катар менен отургузулуп, аралыгы 20-30 метрден кем болбошу керек. Фитонициддик коргоо. Көпчүлүк өсүмдүктөр көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн фитоницидтерди бөлүп чыгарат. Алар адамдын ден соолугу үчүн кооптуу болгон бактерияларды өлтүрөт. Буга байланыштуу шаардын сейил бактарындагы абанын курамында зыян заттарынын көлөмү 200 эсеге аз. Климатка болгон таасири. Жашыл өсүмдүктөр катуу ысыкта абаны салкындатат. Шаардагы ачык аймактарга караганда бактын алдындагы температура 2-3 градуска төмөн болот. Мындан тышкары, шаардагы радиациялык абалды турукташтырат. Маселен, шаардын борборундагы радиация күн ысыганда жогору болсо, жашыл бактардын таасири менен ал 7 эсеге азаят. Жашыл өсүмдүктөр абага ынымдуулукту бөлүп чыгарат. Мисалы үчүн бир эле жыгач ысык маалда 0,6 тонна суу чыгарат. Сейил бактардан чыккан ынымдуулук 600 метр аралыктагы ачык абага тарап, күндүн катаал нурларын жумшартат. Жашыл өсүмдүктөр абадагы шамал агымдарды түзүүгө жардам берип, керек болсо жол кыймылындагы ызы чуунун таасирин азайтат. Бул биздин байлык. Ал адамга баалуу. Анткени бактарактар кислородду бөлөт. Ансыз жер бетинде адамдар жана жаныбарлар жашай албайт. Бактарды кыйпагыла бизге кислород керек. Жолдор канча келем болсо, машиналар ошончо тез жүрөт. Адам өмүндө коркунуч керек. Машина канча катуу жүрсө, адамды коюп кетүү коркунучу чоң. Шаарда трафикти көбөйтпөгүлө. Бул менен жашоо коркунучтуу. Парктар бул шаардын өткөчү. Ансыз шаар дем ала албайт. Канча парк көп болсо, аба ошончо таза болот. Бизге таза аба керек, бизге парк керек. Силер жарык суу болбогон талаада жашай албайсыңар да, анда эмнеге суу жок жерде бак тигесиңер? Бактарды сугаруу керек. Шаарда машиналар эмес, биз жашайбыз. Шаар адамдар үчүн.
Баланын келечегине акча чогултууда эң негизгиси убакыттан утууга аракет кылыңыз. Эгер банкта балаңыздын келечегине деп депозит ачып, ага айына 5 000 сомдон салып турсаңыз, 10 жылда балаңыздын келечегине керектүү болгон 1 миллион сомду чогултуп кое аласыз. Айтмакчы, бул сумманын дээрлик жарымын банк сизге үстөк төлөм катары кошуп берет. Улуттук банк менен Капиталдын Финсабат рубрикасында бүгүн биз баланын келечегине каражат чогултуу жөнүндө айтып беребиз. Салиманын 2 баласы бар. Ал улуу баласынын келечегине деп каражат топтоону чечкен. Азырынча так максатын аныктайлык. Бирок банк тандап депозиттин суммасын аныктоодо. Эми ал чоңоюп студент болгон учурда ал акча көп болбосо дагы бир өзүнүн пайдасын келтирет да баары бир. Бир окуусуна, билим алганына же бир ындай жашоосуна сөзсүз керек болот ушундай акча. Анткени даже ошол учурда биз аябай көп состоятельный киши болуп кетсек деле, все равно акча никогда зыян болбойт да. Жөн топ чогулталы десек чогултпайт. Кичине чогултсак эле кайра эле жок болуп кетет. Бирдеке тияка керек, бияка керек болуп жок болуп кетет. Бир банк бар экен, ошондо 5 000 сом. Баштап коюш үчүн алып бар 5 000 сом салып коесуң. Анан бала несовершеннолетний да, азырчы жаш. Жашы жеткичекти ата-эненин атында болуп турат экен. Жашы жеткенден кийин уже баланын өзүнө которуп койсоң болот. Анан ай сайын үстүнө канча каалашыңча акча кошуп коюп тура бересиң. Кошо алсаң, кошо албасаң кошпой коесуң, үстүндө акча акырынан процент кошула берет. Баланын өзүн топтоо процессине тартууну финансисттер дагы сунуштайт. Ата-энелер ар ай сайын тийиштүү сумманы чогултуп жатканын көргөн бала акчанын баркын түшүнөт. Бала акча асмандан түшө калбасын, аны топтоо керек экенин түшүнөт. Для чего это нужно? В первую очередь, конечно же, это для надежного будущего. Бул эмне үчүн керек? Биринчи кезекте келечек үчүн, адамдын келечеги финансыдан көз каранды болбош үчүн. Мындай топтомдор болочоктогу айрым проблемаларды жеңил чечүүгө шарт түзүп, ошону менен катар өзүнүн оң жыйынтыгын берет. Адистер адатта кирешенин 10% чогултууну сунушташат. Бул үчүн алгач өзүңүздүн киреше чыгашаңызды анализдеп, анан ошонун жыйынтыгына жараша тийиштүү бир сумманы чогултуп баштасаңыз болот. Мы должны начать уже откладывать эти деньги. Узак мөөнөттүү топтомдор үчүн банктардын кызматын колдонуу оң. Биринчиден, бул акчаны үйдө сактаганга караганда коопсузураак. Экинчиден, банк төлөп бере турган үстөк пайыздар сиз топтогон акчанын кунун кетип калуусунан сактайт. Айына 500 же 1000 сомдон топтоп баштасаңыз болот. Мында сиздин башкы жардамчы убакыт. Если начать, например, копить по 5000 сомов, да, то можно за 10 лет накопить миллион сом. Эгер айына 5 000 сомдон чогулса, 10 жылда 1 миллион сом чогултуп коюуга болот. Эгер 5 000 сом сизге кыйыныраак болсо, анда 1000 сомдон баштасаңыз болот. 1000 сомдон чогултсаңыз деле 20 жылда 1 миллион сом чогултуп коесуз. Мисалы, ошол эле айына 5 000 сом деген депозитти алсак, азыр орточо жылдык үстөк төлөм 13%. Ошондо 1 миллион сомдун жарымын эле банк сизге үстөк төлөм катары кошуп берет. Клиенту очень выгодно, да, это не просто деньги где-то лежат, за этот период можно незаметно накопить такую сумму. Акча топтоодо негизгиси аны эмне максатта жасап жатканыңызды аныктап алууңуз зарыл. Мисалга, баланын билим алуусуна акча топтосоңуз болот. Сапаттуу билим арзан турбайт. Эң башкысы, ата-эне миллион сомду ондогон жылдар бою топтогонун балага дагы түшүндүрүү керек. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика бизнес темалары менен кесиптешим Айсулуу Тикимбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу баштапкы жана орто профессионалдык билим берүү агенттиги Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Көндүмдөрдү өнүктүрүү фондун негиздеген. Фонд эмгек рыногунун талаптарына жооп берүү менен экономиканын тармактарын кесипкөй жумушчу кадрлар менен камсыз кылууну максаттайт. Бул окутуу ишкана мекемелердин кызматкерлерине, калктын аяр катмарына, жумушсуздар, саламаттыгынын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, эмгек мигранттарга багытталган. Кадрларды даярдоо, курулуш, тоо кен өндүрүш, туризм, кийим тигүү тармагы, айыл чарбасы, транспорт, тамак аш өндүрүшү баштаган экономиканын приоритеттүү тармактары боюнча жүргүзүлөт. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду аркылуу окутуунун негизги артыкчылыгы бул кыска убакыт ичинде сапаттуу, бекер билим алуу мүмкүнчүлүгү. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду жумушчу адистиктер боюнча кыска мөөнөттүү курстардан окууга кайрылууларды кабыл алуусун улантат. Кесипкөй кадрлар бул Кыргызстандын экономикасынын келечеги. Келгиле, бул келечекти бүгүн ишке ашырабыз.